Премьер-министр Абылгазиевдин диплому жасалмабы. Айбек Хакимов аттуу жаран өзүнүн Facebook баракчасына премьер-министр Абылгазиевдин диплому жасалма экени туурасында шектенип жатканын жазды. Бул туурасында ал кызыкчылык үчүн премьер-министрдин биографиясын окуп, абдан кызыктуу фактыны таптым. Биографиясында көрсөтүлгөндөй, Абылгазиев 1997 жылы Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин бүтүрүптүр. 1997 жылы болсо 1993 жылы ачылган окуу жайдын биринчи бүтүрүүчүлөрү бүткөн. Мен ошол аталган окуу жайдын экономика жана бизнес факультетине кабыл алынган алгачкы 60 студенттин арасында болчумун. Староста катары баарын аты фамилиясынан бери билем. Абылгазиев студенттердин арасында болгон эмес. Мен бир нече курсташтарымдан тактап чыктым. Алар дагы Абылгазиевди билишпейт экен. Ал кезде окуу жайдын сырттан окуу бөлүмү да болгон эмес. Кызык, Абылгазиев КЭО дипломун кантип алган, бирок таң калыштын кереги жок. Биздин өлкөдө баарысы мүмкүн деп жазды. Айбек Хакимов АКШда кыргыз диаспорасынын лидери катары таанымал. Сыймык Жапыкеев Instagram аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу эл журт, чоң казатка чоң кысым башталды. Биз эч кандай пиары жок чын жүрөктөн элибизге жана президентибизге ишенип, коррупцияга согуш жарыяла кылсак, элден колдоо болууда. Бирок бийлик тарабынан биз тескерисинче кысымга алынып калдык. Терең түшүнүк менен кабыл алган элиме рахмат. Кадырлуу элим, силер бар, силерден сураныч угуп койгулачы. Мына аман-эсен карантинден да чыктык. Биз бири-бирибизге сый, аяр мамиле кылалыкчы. Пробкада өткөрүп коелук, машина үчүн согушпайлык. Биз улуу журттун урпактарыбыз, Кудай бар, биз коркпойбуз, бул да өтөт. Буйруса оңолобуз, өсөбүз. Баары кыргыздын эле жана бир жалгыз Кудайдын колунда. Эл журт буйруса ойгондук, колдооңорго рахмат. Милициядан, соттон башыбыз чыкпай калды. Катуу кысып баштаса айтабыз, анда эл өзүңөр чечкиле деген Сыймык Жапыкеев. Кыргыз өлкөсүнүн Кооз 10 жайына барып сүрөткө түшүп жөнөткөндөргө сыйлык ыйгарылат. Маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкулов министрлик тарабынан кыргыз жарандарына сынак уюштурулуп жатканын бүгүнкү брифинг учурунда билдирди. Министрлик кыргыз жарандары үчүн ички туризмди өнүктүрүү максатында жаңы сынак уюштуруп жатат. Анын талабы боюнча өлкөнүн 10 кооз жайларына, тарыхый жерлерге барып эс алып сүрөткө түшүп, ошол боюнча бизге селфи түрүндө сүрөттөрүн жөнөтүүсү керек. Алар Бурана комплекси, Өзгөн мунарасы, Шах Фазил мавзолейи, Ташырабад тарыхый комплекси, Сары Челек корго, Манас күмбөзү, Сантаж, Сказка канону, Арсланбап жаңгак токою, Сулайман тоо, ушул жайларга барып фонунда сүрөткө түшүп, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызды белгилеп, сүрөтүн жөнөтсө, ошол жарандарыбызга ардактуу турист деген наам ыйгарабыз. Андан сырткары белек-печкектер да берилет деп билдирди Жаманкулов. Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл. Садырды чыгып калабы деп Кудага барбай күтүп отурабыз. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова BBC'ге интервью берип, жолдошу камалгандан кийинки жашоо турмушу тууралуу кеп калды. Жолдошуңуз 2017 жылдын 25 мартында чек арадан өтүп келип кармалган боюнча абакта. Коомчулукта Садыр Жапаров чет жерден келбей койсо болмок дегендер көп болду. Сиздин оюңуз кандай? Бул суроону биз дагы абдан көп талкуулайбыз. Келбей койсо кандай болмок? Анда эл катары эле жашап жүрө бермекпиз. Бирок Садыр ал жолду тандаган жок. Барам, барышым керек деп туруп алды. Коомдук сайттарда мени колдогондор абдан көп болуп жатат деп эле аларга ишенип деле жолго чыгып алган жок. Ал кайда баратканын, эмне үчүн келе жатканын толук билип турган. Азыр ойлосок, улгайган ата-энебизди аябай койгон экенбиз. Садыр өзүнө карата козголгон кылмыш иши болбогон соң өзүнө ишенип келди. Анын келери тууралуу маалыматтар чыгып кеткенде тез арада кылмыш ишин токуп, чек арадан колуна чакыруусун карматып алып кетишпедиби? Мен муну бир адамдын өч алуусу деп айта элем. Мамлекетти каалагандай калчап, эл алдында жоопкерчиликти сезбей, каалаган кишисин камап койсо боло берет дегендин жыйынтыгы ушул болду. Сиз убагында балаңыз үчүн Раиса Атамбаевага кайрылганыңызды, өтүнүчүңүз четке кагылганын айтып калдыңыз. Чындап эле ортомчу болгон адамдар сиздин өтүнүчтү жеткирди деп ишенесизби? Балким жетпей деле калгандыр. Бирок мен ортого салган адамдар Раиса Атамбаева мындай иштерге аралашпайм деп айтты деген жоопту беришти. Азырда кээде ойлоп кетем, президентибизге Садыр тууралуу так толук маалымат жетпей жатат окшойт. Жолдошуңуздун тарапташтары менен катар эле Садыр Жапаров да коррупционер, кыңыр иштерге аралашкан дегендер да бар. Бул тууралуу өзүңүз да окуп эле жүрсөңүз керек. Ооба, кабарым бар. Баарына бирдей жагуу мүмкүн эмес. Жагайын деп аракет да кылбаш керек. Баары эле мактай берсе, анда киши өспөй калат. Тескерисинче сындап тургандардын деле жакшы жагы көп болот.
Акыркы жылдары үй бүлөңүздөр үчүн оор жоготуулар болду. Жамандыкты амандык жеңет дейт эмеспи? Жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Жакында келин алган турбайсыздарбы? Ооба, жамандык улам кайталана бергенде кыргыздын ырымы кылып жакшылыкка бурулсун деп дастанды кичи уулубузду үйлөдүк. Куда сөөгүбүздө абдан жакшы кишилер экен. Азыр эле келе калгыла дебей биздин шартты жакшы түшүнүп жатышат. Садыр өзү келгенде жакшылык менен баштасынчы, жакшылыкка барсынчы деп тууган урук Кудага барбай күтүп отурабыз. Камынып койгом, чыгып калса дароо Кудабыздыкына баралы деген үмүтүбүз бар. Рыскелдин Бомбеков СДПКнын ичинде болуп жаткан ызы-чууну Атамбаевга айттым. Назар Ньюс маалымат агенттиги жогорку кеңештин депутаты Рыскелдин Бомбеков менен баарлашып, КСДП боюнча кызыккан суроолорубузга жооп алдык. Рыскелдин мырза, сизди КСДП партиясынан чыкканыңыз айтылып жатат. Эгер ошол маалымат чын болсо, партиядан чыгууга эмне себеп болду? Көптөр Адил Турдукуловдун айтканына таянып, мени партиядан чыкты деп ойлоп жатышат. Чынында мен партиядан эмес, саясий кеңештин курамынан жана төраганын орун басарлык кызматынан кеттим. Партияда калдым. Неге мындай чечим кабыл алганымды билдирүүмдү айттым. Ачыгын айтсам, мен партияга да, мамлекеттик кызматка да ата балага кызмат кылам деп кирбейм. Ата мекениме кызмат кылам деп кирем дедим. Өкүнүчтүүсү партиялаштарым партия коомдук уюм, атадан балага өтө турган мурас эмес дегениме көнбөй коюшту. Бул биринчи себеп болду. Экинчиси камакта жаткан Мискенбаевдин, Канат Сагынбаевдин жана Мирбек Айтикеевдин кайрылуулары болду. Мен алардын кайрылууларын туура эле кабыл алдым. Үчүнчүсү Ирина Карамушкинанын билдирүүсү ушундай чечим кабыл алуума себеп болду. Себеби ал Адил Турдукулов, Асел Кодранова жана Кундуз Жолдубаева партияда калса, мен чыгам, булар менен бир партияда отура албайм деди. Атамбаевди оор күндөрү таштап кетпей жанында болуп, ошон үчүн оор беренелер менен айыпталып, кылмыш иши козголуп, соттон сотко сүйрөлүп жүрсө, мен кантип калыстыктан таям? Аларды кантип партиядан чыгарабыз? Эгер Ирина Карамушкина ушуларды партиядан чыгар деген талап койсо, анда мен ушул үчөөнү коргоп саясий кеңештин мүчөлүгүнөн кетем дедим. 3 кишини коргоп, колдоп саясий кеңештен жана орун басарлык кызматтан кеттим. Атамбаев партияда ичара тиреш орун алганынан кабардарбы? Мен жолукканда партиядагы абалды айткам, кабардар. Ошон үчүн өзүнүн кайрылуусун жолдоду. Мен да буга чейин ажырымды токтотуп, партияны сактап калуунун аракетин көрдүм. Эки тарапты бириктирүүгө далалат жасадым. Тилекке каршы болгон жок. Партиядан чыккандар Адил Турдукулов менен токтойбу же андан башкалар да чыгабы? Азырынча айтыш кыйын. Анткени 2-июлда жогорку сот КСДП Асел Кодрановага таандыкпы же Сагынбек Абдрахмановго таандыкпы ошону аныктайт. Ошондон кийин ачык турган маселелерге чекит коюлса керек. Бирок кечээги жыйындан кийин деле бир канча киши пикирин өзгөрттү. Маселен, партиянын ысык суугуна күйгөн Назгүл Мамытова да партиядан чыгаарын айтты. Кайсы партия менен шайлоого барарыңызды аныктадыңызбы? Азырынча бир нерсе деш кыйын. Ал турсун шайлоого барар-барбасымды чече элекмин. Бирок бир канча саясий партиялар жана уюмдар менен шайлоо тууралуу пикир алышкам. Чындап шайлоого бара турган болсом, бийликтин же бийликти ыктаган партиялар менен барбайм деген чечим кабыл алгам. Бет каптагынгыла. Бишкектин тургуну вирусту базардан жуктурганы айтылды. Кыргызстандагы бардык базарларда бет кап режими жана башка күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары катуу сакталышы керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Маалыматка ылайык, каладагы коомдук жайларда инфекция чыккан учурлар катталып жатат. Учурда бишкектик бир бейтап вирусту ири базарлардан жуктурганы болжолдонууда. Өлкөдөгү бардык базарларда, өзгөчө Бишкек шаарында санитардык эрежелерди сактоону тартипке келтирип көзөмөлдөө керек. Базарларда иштеп жаткандар жана кардарлар бет капты милдеттүү түрдө тагынуусу зарыл. Базар жетекчилиги ушул маселе боюнча тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөөнү толук жоопкерчилигине алышы шарт. Санитардык кызматтар, жергиликтүү бийлик органдары ириделген Дордойдон баштап республикадагы башка базарларга чейин санитардык эпидемиологиялык текшерүүлөр боюнча ишти күчөтүүгө тийиш. Ошондой эле коомдук жайларда, эл көп чогулган жерлерде мындай иштер улантылсын, деди Боронов. Жанар Акаев, эркин депутат. Абылгазиев эс алуудан ары кетпесе, Абирдин маселеси жаралат. Жанар мырза, өкмөт башчы жыштык чырына байланыштуу убактылуу эмгек өргүүсүнө кетти. Бул маселени биринчилерден болуп сиз көтөрдүңүз эле. Кандай дейсиз? Абылгазиевдин чечими туура болдубу?
Өкмөт башчы эмгек өргүүсүнө чыккан себебин радио жыштык маселеси боюнча тергөөнүн калыс өтүүсү менен түшүндүрдү. Бул туура кадам болду. Анткени мен мына бүгүн жогорку кеңеште өкмөт башчы убактылуу кызматынан четтеп турсун деп сунуш бергени жаткам. Премьер-министр Абылгазиев өкмөттү башкарып турса, адилеттүү тергөө болоруна шегим бар. Мендеги маалымат боюнча өкмөт башчынын аппарат жетекчиси Кылжиев да азыр сурак берип жатат. 5 адам камалды. Алар өзүн билемдик менен мындай масштабтагы жыштыктарды казактарга өткөрүп бере алмак эмес. Жогору жактан тапшырма болгон. Ким тапшырма бергени ачыкка чыгышын биз талап кылабыз. Премьер-министр бул ишке мен эч тиешем жок. Кээ бирөөлөр жөн гана саясатташтырып жатышат дегендей кылды. Сиздерде конкреттүү фактылар барбы? Конкреттүү факты бул бир нече чиновниктин камалышы, эбегейсиз жыштыктын казактарга бекер берилиши, аукцион, сынактар өтпөгөнү, бюджетке бир тыйын түшпөгөнү. Ошондой эле тиешелүү министрлик өз убагында буга абдан каршы чыгып тызылдап жазган жашыруун каттары менин колумда бар. Мындан башка да кандай факты керек? Жакында казак олигархынын эң көздөй өнөктөшү өкмөт башчыга келип кабинетинде жолугушканын да далилдеп беребиз. Эми ушуга карабай факты сурашса, анда бул абийирдин маселеси болуп калат. Ал эс алуудан ары кетиш керек. Непада Абылгазиев отставкага кетсе бүт өкмөт кошо кетет. Ушундай кыйын кыйчалыш учурда өзгөрүүгө барганыбыз туура болобу? Эмне, Кыргызда өкмөт башчылык ишти алып кетчү эл үчүн азыркыдай жабык болбой ачык айрым иштеген, чарбаны түшүнгөн, ишти тез жөндөп кетчү кадр калбай калды дейсизби? Четтен чыгат. Сырттан келип жаткан акчалар тууралуу маалыматтар аз. Валюта фондунан келген 240 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банктардан келген каражаттар кайда жумшалып жатат? Ушунун баарынын тыйынына чейин өкмөт башчы жооп бериши керек. Ашуудан ат алмаштырбайт дешет, бирок ашууга жетпей ат чарчап баспай калса, ошол аттан бүтүндөй журттун турмушу көз каранды болсо анда кантебиз? Катачылык кетирсе да кризис эле деп кармап отура берүү туура эмес. Жогорку кеңешти билесиз, түшкө чейин жаңы өкмөттү шайлап көнүп калган. Албетте жогорку жактан белги болсо. Оппозициялык блок түзүлүп, Текебаев, Сариев баштаган тажрыйбалуу саясатчылар менен сиз баштаган жаштардын жоон тобу биригип жатканы айтылууда. Ушул чынбы? Бул боюнча жакында убасыздар. Жашкары дебей таза инсандар биригип шайлоодо утуп келбесек, парламент элге күлкү болуп бүттүк. Сапаттуу жогорку кеңешти куруу үчүн катуу аракет кылабыз. Кудай буйруса.